Ош ТВ телеканалының эфирдік уақытысын жаңалықтар программасы менен улантабыз. Студияда Алмагүл Эркебайқызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бүгүн мамлекеттик асман аба жолдору компаниясынын Dash-8 учагы алгачкы рет Бишкектен Ош эл аралык аэропортуна келип конду. Ыңгайлыгы эң жакшы. Иштери да жакшы. Ошто түштүк Экспо 2024 8 эл аралык көп тармактуу жарманке өттү. Жанагы туристтик компаниялар, тейлөө көрүп аткан биздин уюмдар, ушулардын баары тең жалпысынан мамлекеттин өнүгүшүнө, өсүшүнө чоң түрткү берет. Баткенде аткезчилик менен ташылып келе жаткан 3 миллион сомдук дары-дармектер аныкталды. Раим Матраимов миллиондогон долларларды киши куруп калгансып милис аркылуу берет беле. Ташиев Милис Аспековдун катына жооп берди. Урматтуу мекендештер, ишенимдүү документ жасоо кызматы, эмгек келишими, ишеним баракчасы, медициналык китепче, салык кызматынын иштери, социалдык фонд кызматтары, документтерди которуу, ОМС, полис, каттоо, базадан жана кара тизмеден текшерүү жана Валберске керектелүүчү документтерди даярдап беребиз. Биздин дарек Метро Павельская, байланыш үчүн телефондор +7 977 736 1587. Бүгүн мамлекеттик асман аба жолдору компаниясынын Dash-8 учагы алгачкы рет Бишкектен Ош эл аралык аэропортуна келип конду. Аталган учак 80 жүргүнчүгө ылайык ташып, өлкө аймагында ички аба каттамдарын аткарат. Ал эми авиакомпаниянын негизги өзгөчөлүгү кардарлар үчүн атайын тарифтер түзүлгөн. Анда шашылыш түрдө келүүнү каалагандар жана алдын ала орундарды брондоп койгон жарандар үчүн билеттер болот. Алдыда бул тууралуу кеңирээк баяндалат. Мамлекеттик авиакомпаниянын Бомбардир Dash-8 учагынын алгачкы каттамы Ош эл аралык аэропортуна ийгиликтүү конду. Аталган учак буга чейин техникалык текшерүү иретинде учса, эми жүргүнчүлөрдү ташуу кызматын аткарууда. Учурда учак күнүнө 3 рейс аткарууда. Алдыда жүргүнчүлөрдүн санына жараша каттамдардын санын көбөйтүү мерчемделүүдө. Ал эми жыл аягына чейин дагы 2 тик учак сатып алынып, алардын бири октябрь айында келсе, экинчиси ноябрь айында келүүсү күтүлүүдө. В данный момент это Бүгүнкү күндө бул жүргүнчүлөрдүн санына байланыштуу болот. Бирок бүгүн 3 каттам жасайбыз. Мен ойлойм, алдыда дагы күн сайын 3 каттам жасайбыз. я думаю, как минимум 2-3 раза в день будет летать по данному маршруту. Асман аба жолдорунун учагы жүргүнчүлөрдүн да купулуна толду. Алар учактын ыңгайлуулугуна баа берип, алдыда каттамдардын санын көбөйтүү керектешет. Жакшы, Кудайга шүгүр, аман эсен учуп келип алдык. Эми билет салыштырмалуу арзан. 3300дөн алдык. Ошо 1000 сом, 1500 сом арзан. Жакшы. Жакшы, аман эсен учуп келдик, Кудайга шүгүр. İçindeki ыңгайлуулугу, отурмуштары, ал жак бул жактары. Ооба, айырмасы жок, эми башка самолеттордой эле жакшы. Самолет эң жакшы, нормально учуп келдик. Билет баасын билбейм, мага балам билет алып койгон. Ыңгайлуулугу кандай экен? Ыңгайлыгы эң жакшы. Иштери да жакшы, удобно, нормально. Asman Airlines мамлекеттик авиакомпаниясынын билеттери боюнча ишкана жетекчилиги түшүндүрмө берип, билеттин наркы сатып алынган орундардын санына жана суроо талапка карата өзгөрүшү мүмкүндүгүн билдирди. Да, ценовая политика авиакомпании Osman Airlines основывается на... Ооба, Asman Airlines компаниясында билеттин баалары динамикалык бааларга байланыштуу болот. Канчалык көп орун брондолсо, суроо талаптын өзгөрүшүнө жараша баалардын өзгөрүү ыктымалдыгы ошончолук жогору болот. В день,
соответственно, будет дороже, чем... Белгилей кетсек, Осман аба жолдор учагы өлкө тарыхында түзүлгөн эң алгачкы мамлекеттик авиакомпания болуп калды. Аталган компания ички каттамдар үчүн дагы 2 жаңы учак алууну көздөдү. Алардын ар бири 80 орунга ылайыкталып, жүргүнчүлөр үчүн бардык шарттар каралган. Бул авиакомпания ачылганда ички каттамдарга билет арзандап, Бишкектен Ошко, Разаковго, Баткенге 3300 сом, ал эми Жалалабад, Казарман, Кербенге 3100, Таласка 2100 сомдон баштала турганы айтылган. Толбай Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Ош ТВ. Теманы улай жакында Нарын аэропортунун ачылышы күтүлүүдө. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунан билдиришти. Бүгүн Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов жумушчу комиссиянын курамында аэропорттун расмий ачылышына даярдыгын текшерип барды. Иш сапарда инфраструктурага, учуп конуу тилкесинин абалына жана коопсуздук системаларына баа берилип, эл аралык стандарттарга ылайыктуулугуна өзгөчө көңүл бурулду. Бул аэропорт алыскы аймактар үчүн негизги транспорттук түйүн болгон советтик мезгилден бери узак тарыхка ээ. СССР тарагандан кийин анын активдүүлүгү төмөндөп, модернизацияга муктаж болуп калган деп айтылат маалыматта. Ошто майыптыгы бар жарандарга шарттар жок. Бүгүн жактоочулардын тобу майыптуулугу бар жарандар кабылып жаткан көйгөйлөр тууралуу айтып, журналисттерге маалымат жыйын курду. Анда шаардагы көпчүлүк мамлекеттик мекемелерде пандустардын туура эмес жайгашканы, коомдук эс алуучу жайларда атайын дааратканалардын жоктугу, коомдук унааларга чыгып түшүүдөгү көйгөйлөр жана алардагы атайын орундуктардын жетишсиздиги айтылды. Мындай шарттардын жоктугунан майыптыгы бар жарандар мамлекеттик кызматтарды пайдаланууда да кыйынчылыктар бар экенин белгилешти. Ошондой эле айрым кызматтарды колдонууда моралдык жактан басынтууга душар болгон учурлар да жок эмес дешет. Чындыгында ошо мамлекеттик муниципалдык кызматтарды алуудагы көйгөйлөрүнөн улам чындыгында жабыркап, мисалы мен моралдык жабырка алдым, ошого байланыштуу мен ошол соттук коргонуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, ошол тиги немеде мисалы банкты сотко беришиптир. Бизди менин учурумда болсо мурда аэропортто жанакы самолетко биз барып траптан чыгып кетебиз го. Майыптуулугу бар жарандарга атайын амбулифт болот дагы, амбулифтке болуп анан көтөрүп туруп анан кийин жанакы түртүп арабасын түртүп алып кетет да. Ошондой болуш керек, ошол жок эле да. Ал ошол жоктугуна байланыштуу дагы сот болгон, эки жараныбыз ошол мен айтып өткөн Маринадагы, Баястандагы ошол немени аэропорт боюнча утушкан. Ошол мекемелерге кирүүдө адамдын укугу бузулгандыгын, дискриминация болгондугун сот кабыл алып, Кыргыз Республикасынын атынан мыйзамдуу чечим чыгарып берген да. Бул дагы ошол мамлекет өзүнүн ошол аткарбаган иштерин мойнуна алып атат дегенди түшүндүрөт да. Пандус ошол жок эмес, бар. Бирок стандартка жооп бербейт. Бардык эле мекемелерде ошондой кире албайсың. Ош шаарында Жаннат мейманканасы, анан Нур деген мейманкана бар. Ошолор эле жооп берет да. Ошо мисалы паспорт столго барсаң кире албайсың, банкка барсаң кире албайсың, кандай магазин, супермаркеттерге барсаң кире албайсың, театрларга бара албайсың да. 2 күндөн кийин дарыгерлер жогорулатылган маяналарын алышат деп билдирди Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев. Ал быйыл 2024-жылы медиктердин эмгек акысы 2 баскыч менен жогорулаганын айтып, биринчи баскычта алыскы аймактарда эмгектенген бир катар адистиктеги дарыгерлерге компенсациялык төлөм киргизилгенин, алар тез жардам кызматынын дарыгерлери, жалпы хирургтар, анестезиолог, реаниматолог жана педиатрлар болгонун баса белгиледи. Ал эми 1 сентябрдан тарта медициналык кызматкерлердин маянасы 50%, орто медицина кызматкерлеринин маянасы 20%, кенже кызматкерлердин жана тез жардам унаасынын айдоочуларынын эмгек акысы 10%га жогорулаган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев камактагы активист Мелис Аспековдун жазган каты боюнча комментарий берди. Анда Ташиев Мелис Аспеков 2020-жылдагы октябрь окуясынан кийин ишкерлерден Садыр Жапаровка беремдеп алдамчылык менен каражат алып, аны өзүнө алып жүргөнү аныкталып, сот жообуна тартылганын айткан. Ушундай каралоолор чыкканда эл-журт логика дегенде иштетиш керек. Райым Матраимов миллиондогон долларларды киши куруп калгансып Мелис аркылуу берет беле.
Белгиси келсе Садыр Жапаровдун өзүнө же бир туугандар аркылуу берет эле да. Эгер чындап эле Райым 3 миллион доллар Мелиске бергени чын болсо, анда аны да өзүнө катып алган деп билсек болот. Бирок бул маселе боюнча Райымге суроо берилген. Райым Мелисти тааныбайм, берген эмесмин, калп айтып жатат деп жооп берген. Биз мындай суу кечпеген каралоолорго көңүл бурбайбыз, деди Ташиев. Мелис Аспеков Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен 7 жылга эркиндигинен ажыратылган. Ал кылмыш жаза кодексинин 36 беренеси кылмышка даярдык көрүү, 278 беренеси массалык башаламандыктар менен айыпталып күнөөлүү деп табылган. Белгилүү болгондой, Мелис Аспеков УКМКнын төрагасынын атына арыз жазып, 2020 жылы шайлоо маалында Райымбек Матраимовдон 3 миллион доллар алып, Садыр Жапаровго алып барып бергенин жазып, ошол факты боюнча иш козгоону талап кылганы айтылган. Ошто дарыгердин көрсөтмөсү жок күчтүү дарыларды сатууну көздөгөн жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирет. Кармалган жарандын жанынан кара жана көк пакеттерге таңгакталган дарылардын ири партиялары 80 кассета, лирика жана 100 флакон көз тамчылары табылган. Анын жалпы баасы 195 000 сомду түзөт. Ал дары-дармектерди дарыгердин көрсөтүүсү жок эле сатууну көздөгөн. Учурда бул факты боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Жалал-Абад облусунда Базар Кургон райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун бөлүм башчысы кармалды. УКМК билдиргендей, аталган борбордо системалуу түрдө акча чогултуу боюнча Базар Кургон районунун тургундарынан бир нече жолу даттануу жана кайрылуу келип түшкөн. Буга байланыштуу кылмыш иши козголгон. 25 сентябрда райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун бөлүм башчысы кармалды. Шектүү эмгекке жарамсыздык баракчасын бергендиги үчүн, ошондой эле майыптыгынын тоон аныктоодо медициналык социалдык эксперттик комиссиянын оң корутундусун тездеткендиги үчүн жарандардан системалуу түрдө опузалап акча каражаттарын алгандыгы аныкталган. Анын мыйзамсыз аракеттери сот органдарынын уруксаты менен жашыруун камерага жаздырылган. Ал арада Баткенде аткезчилик менен ташылып келе жаткан 3 миллион сомдук дары-дармектер аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Баткен бажысынын контрабандага жана бажы эрежелерин бузууга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери чек ара кызматынын кызматкерлери менен биргеликте бажы мыйзамын бузуу фактысын аныкташты. Ош Баткен Лейлек автоо жолунун развилка жергесиндеги убактылуу түзүлгөн мобилдик постунда Кыргызстандын жаранын башкаруусундагы Mercedes-Benz Sprinter 414 үлгүсүндөгү унаа каражаты токтотулуп текшерилген. Унаанын жүк бөлүгүнөн Швейцарияда чыгарылган 6000 дана дары-дармек табылган. Товардын жалпы салмагы 1260 кг. Баасы 3 миллион сомду түзгөн. Жүктүн эч кандай бажы документтери болгон эмес деп айтылат маалыматта. Медициналык дары-дармектер иштин бардык жагдайлары такталганга чейин кайырма дума жоопкерчилик шектелген коомдун аймагына убактылуу сактоосуна өткөрүлүп берилди. Чогултулган материалдар УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын Баткен райондук бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Ош шаарында Түштүк Экспо 2024 8-чи эл аралык көп тармактуу жарманке өттү. Иш-чарага Кытай, Өзбекстан, Азербайжан, Казакстан, Россия жана башка мамлекеттерден келген өндүрүштүк компаниялар катышты. Андагы негизги максат ата мекендик компаниялардын продукциясынын жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн рыногуна чыгышына көмөк көрсөтүү. Иш-чарага улай эле Алтын күз жана Боз үй фестивалдары дагы өткөрүлдү. Шаарында Түштүк Экспо 2024 8-чи эл аралык көп тармактуу жарманке өттү. Иш-чарага Кытай, Өзбекстан, Азербайжан, Казакстан, Россия жана башка мамлекеттерден келген өндүрүштүк компаниялар катышып, өз продукцияларын тартуулашты. Соода катнаш түзүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзгөн аянтчада ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн да продукциялары коюлган. Биздин өзүбүздүн Кыргызстанда чыккан продукцияларды да көрсөтүшүбүз керек. Мына канча өлкөлөрдөн келди, аларда келип биздин потенциалды көрүп атышат. Бизде экологиялык жагынан таза айыл чарба продукциялары бар. Бул жерге
башка өлкөлөр мен ойлоп атам өзгөчө кызыктар болуш керек деп. Жалпы регионубузда жетишкендиктерди көргөзө алган көргөзмө 7 мамлекет келип отурат. Мен ишкерлерге ырашчылык билдирем. Анткени ар бир кылган аракетибиз ошо ишкерлердин мээнети менен келип отурат да. Өндүрүшчүлөр, дыйканчылар, жанагы туристтик компаниялар, тейлөө көргөзүп аткан биздин уюмдар, ушулардын баары тең жалпысынан мамлекеттин өнүгүшүнө, өсүшүнө чоң түрткү берет. Иш-чаранын максаты ата мекенде компаниялардын продукциясынын жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн рыногуна чыгышына көмөк көрсөтүү, ага катар аймактар ортосунда соода экономикалык байланыштарды арттыруу болду. Жарманкеге ишкерлик менен алектенген Сапаргүл Бердалиева да табигый нукура дан азыктардан жасалган продукциясын алып келген. Мурун чындыгында биздин 3 эле продуктубуз болчу. Азыр эми жылдан жылга быйыл нанды басым жасап атабыз. Мурун нан жасаачу эмеспиз, ошо гүл азык жарма гана чыгарчубуз. Азыр нандын да 3 түрүн чыгарып атабыз. Ошо буудайдан, жүгөрүдөн, нутуй, нокоттон кылып бардык ошо өзүбүздүн тегирменден чыгарылат. Анан ачыткыда биз басымды көбүнчө таза, экологический таза продуктларга басым жасалат. Негизи бардыгы биздики ошондой продукт. Бүгүн ушул иш-чаранын алкагында биз өзүбүздүн алтын күз аттуу дагы иш-чарабызды өтүп атабыз. Анан эми дагы бир потенциалы бүгүн ушул гидропотенциалыбызды пайдаланышыбыз керек. Бүгүн да ушул бир катар ушул күндөн, суудан, шамалдан өндүрө тургандай көп бир ишкерлерибиз келип, мындай бир үзү менен бүгүн ушул күндүн экинчи бөлүгүндө кол коюшуларга барабыз. Ошондой эле бул иш-чараны Улай Алтын күз жана Бози фестивалда өтүп жатат. Фестивалга Кыргызстандын түштүгүндөгү бардык аймактардан келгендер катышты. 1916 жылы үркүн мезгилинде ушундай талканды тартып, анан элди багып турганда, ошол жагына өзгөчө баа берип келдик. Анан кымыз алып келдик. Анан эл менен достошуу жагы дагы жакшы болот экен. Анандай аркандарды жасап келдик, көгөндөрдү жасап келдик. Көбүнчөчү. Анан кыргыз үй менен тааныштырып, илгертен кыргыз эли көчмөн калк болгон, кыргыз үйдө жашап келген. Ошол боюнча кичине бардыгын тааныштырып келдик да. Эл аралык көп тармактуу жарманкеге министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касмалиев, Соода өнөр жай палатасынын төрагасы Темир Сариев жана президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев катышты. Алмагүл Эрке, Багызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ. Кыргызстанда дыйкан фермерлерге 3,9 миллиард сом жеңилдетилген насыя берилди. Айыл чарбасын каржылоо 12 долбоорун алкагында 9914 айылдык товар өндүрүүчүлөргө жеңилдетилген насыялар берилди. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришкендей, жалпы 3 миллиард 924 миллион 434 миң сом насыя берилди. Өсүмдүк өстүрүү категориясы боюнча жалпы 440 миллион 230 миң сомго 1341 насыя берилди. Ал эми мал чарбачылык категориясы боюнча жалпы 3 миллиард 434 миллион 253 миң сомго 8573 насыя берилди. 28-29 сентябрда өлкөнүн 4 облусунда үшүк жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз гидромет кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 28-29 сентябрда түнкүсүн жана эртең менен Талас облусунун дыйканчылык аймактарында жана Чүй облусунун тоо этектеринде 0-2 градус, ысык көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында -1-3 градуска чейин үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай үшүк мөмө жана жашылча жемиштерге, казылып алынган жана жабылбаган картошка, кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. Мына ушундай маалыматтар менен кечки жаңылыктар топтому жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Алдыда дүйнө жаңылыктарын кесиптешим улантат.